Кыргызстанда 2 декабрга карата дагы 56 адамдан коронавирус аныкталды. Бейтаптардын арасынан инфекцияга каршы вакцина албаган 3 адам көз жумгандыгы COVID-19 каршы республикалык штабтан кабарланды. Орну жуктуруп алгандар көбүнчө Бишкек шаарында катталды. Ал эми Ош шаары, Талас, Нарын облустарында инфекция жуктуруп алгандар катталган жок. Кыргызстанда инфекция жугускандардын расмий катталган саны 183.460 адам болду. 2752 киши көз жумса, вирустан жалпы 72 миңден ашуун бейтап сакайып чыкты. Учурда 389 киши ооруканада, 432 адам үйдөн дарыланууда. Өткөн бир сутка ичинде эмдөөдөн 10 миңден ашуун адам өттү. Анын теңинен көбү биринчи дозасын, калганы экинчи дозасын алгандар. Өлкөдө ооруга каршы 2 миллиондон ашык киши эмделди. Баткен облусунун Баткен районундагы Дахме жергесинде түн тынч өттү. Кырдаал турукту. Бул тууралуу УКМКнын чек-ара кызматынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалымат кылайык, кечээ 1 декабрда саат 23:30 чамасында Баткен районунун 4 көчө жергесинде Кыргызстан менен Тажикстандын чек-арага жакын райондорунун акимдери, укук коргоо жана компетенттүү органдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда чек-ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө Баткен облусунун Дахме жергесиндеги мамлекеттик чек-арага жакын жерде орун алган окуя. Тактап айтканда, белгисиз адамдар Тажикстан тараптан 7-8 рет ок чыгаргандыгы тууралуу сөз болду. Жолугушуунун жыйынтыгында коомдук тартипти жана мыйзамдуулукту камсыз кылуу максатында тараптардын укук коргоо органдары 2021 жылдын 2 декабрынан тартып, чек-ара аймагында биргелешкен күзөт иштерин жүргүзүү чечими кабыл алынды. Эки тараптын чек-ара бөлүктөрү күзөт иштерин күн сайын өткөрүп турат. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка кол салгандардын бири кармалгандыгын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлады. Шектүү үйдүн тургуну 2 декабрга караган түнү милицияга жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ал өз каалоосу менен Текебаевдин телефонун тартип сакчыларына тапшырган. Өмүрбек Текебаевка 1 декабрда Бишкекте албуттанган топ кол салган. Алар саясатчынын уюлдук телефону менен көз айнегин алып кетишкен.